Урматтуу бир туугандар, Аллах Таалага жакындата турган иштердин эң негизгилеринен бири бул нафил ибадаттардын түрлөрү. Аллах Таалага жакын болгусу келген адам ошол нафил ибадаттар менен Кудай Таалага жакын болот. Жана ошондой эле адамдарга жарышууга мүмкүнчүлүк эненирээк берилет. Эгерде бизге парз ибадаттар гана болуп, нафил деген сөз түшүнүк жок боло турган болсо, анда адамдарда буулугу пайда болот. Адамдар мен астыга дагы чыккым келет, иштихат кылгым келет десе, ошол кылууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Бирок Аллах субханаху ва тааля адамдар дайыма жарышкысы келгенде, жакшылыкка жарышкысы келгенде, бири-биринин астыга чыккысы келгенде каалагандыгын билип, ошондо жараткандыгын өзү билет. Ошондуктан нафил ибадаттарды Кудай Таалам бизге ачып көрсөтүп койду. Нафил ибадаттар, урматтуу бир туугандарым, бир канча түргө бөлүнөт. Нафил ибадаттар бул адамдын аракеттери менен болгон нафил ибадаттарга намаздар кошулат, мисалы үчүн, намаздын түрлөрү. Андан сырткары адамдын сөзү менен болгон нафил ибадаттарга Кур'ан-ы Карим окуу, айтуу, зикир окуу, андан башка салават айтуу, андан сырткары дүнүйө мүлк менен болгон нафил ибадаттарга мисалы үчүн садака кирет. Нафил деген араб тилинде бул зияда, кошумча деген мааниде, ашыкча деген мааниде келет. Нафил араб тилинде тилдик мааниси кошумча намаз, кошумча садака же кошумча башка бир нерсе деген, урматтуу бир туугандарым, билдирет. Нафил ибадат деген сөз. Ал эми араб тилинде шариятыбызда нафил деген кандай десе, Шафи мазхабта парыздан башканын баары нафил дей берет. Кайсыл нерсе парыз болбосо, андан башкасынын бардыгы нафилге этибар боло берет. Ал эми Ханафи мазхабынын өзүндө парыз эмес, важип эмес жана сүннөт эмес болгон амалдарды нафил деп атайбыз дейт. Ханафи мазхаб кайсы бир деңгээлде чукурураак маани берген менен азыркы учурда биздин китептерде нафил дегенде парыздан башканын бардыгын, урматтуу бир туугандар, айтылып кете берет. Адамдын өзүн тазалоодо, адамдын өзүнүн нафсин аруулап, аны жогорку даражага көтөрүүдө нафил ибадаттардын ролу, мааниси өзгөчө бир орунда турат. Аллах субханаху ва тааланын элчиси Мухаммед Хабиб Мустафа пайгамбарыбыз алейхиссалам Абу Хурайрадан риваят кылынган хадисте айтат: "Инна Аллаха азза ва жалла кал: Мен ада ли валиян факат азантуху бил харби." Аллах Таала айтат: "Кимде ким менин досумду душман тутса, ага мен согуш жарыяладым" дейт. Аллах Тааланын досу ким? Вали. Аллах Тааланын досу чыныгы таква адамдар. Аллах Тааланын досу таквалыкты кармангандар, ыйман келтирип Кудай Тааланын колунан келишинче буйруган амалдарын аткарган адамдар, булар ошол Кудайдын досу, вали. Кээ бир учурда биз вали дегенде туура эмес түшүнүп алабыз. Вали дегенде сөзсүз түрдө суудан учуш керек экен, анан абага көтөрүлүп кетиш керек экен, же башка бир нерсе болуш керек деп сыйкырчы нерселер түшүнүп алышыбыз ыктымал дагы бар да. Жок. Вали деген биринчи орунда, биринчи кезекте бул Кудай Таалага жакын болгон, Кудай Тааланын ибадаттын аткарган, айрыкча 5 мал намазга бекем болуп, колдон келишинче жамаатта окуган адам. Вали бул дос, Кудайдын досу деген мааниде. Кимде ким Аллах Тааланын жакшы көргөн пендесине, вали досуна душмандык кылып, ошого өзүн бир душман тута турган болсо, факат азантуху бил харби, ошол адамга мен өзүм согуш ачтым дейт. Демек Кудайдын таква пендесине, Кудайдын сүйүктүү кулуна, досуна душман болуп калгандан, урматтуу бир туугандар, сактаныш керек. Биз өзүбүздүн Кыргызстан акыркы бир 10 жылдык, 15 жылдык тарыхында биз билебиз, билесиңер. Мечиттерге келип, мечиттерди тебелеп кирип, Кудайга жакын болгон даватчылардын кийими шылдыңдагандар түрмөгө түшүп ошол жерден теспи менен чыккандыгын көргөнбүз. Даватчыларды мусулмандар тебелеп тепсеш керек, башка кылыш керек дегендер өздөрү барып жумуштун баарынан жок болуп, көчөдө калып, бомужга айланып калгандагы, урматтуу бир туугандар, биз бардыгыбыз көрдүк. Ошон үчүн биз дайыма бирөө менен душмандашып атканда, же бирага каршылашып атканда, ал ким, ал кандай адам дегенге сөзсүз түрдө маани беришибиз керек. Ва ма тaqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alayhi. Мен парыз кылган нерсе менен мага жакындай турган болсо пендем, ошол эң жакшы нерсе дейт.
Men parzılgan nerse menen pendem maňa jakynday turgan bolsa eň jakşı nerse. Kebir adamlar var Kudayga jakyn bolgusy gelet, namaz okuýat, birok aytat, men tahajjud namaz okuýum deyt. Men emne tahajjud namaz okup atam, uşul jakşı bolady. Birok al parz okuýat. Jok. Sen parz okuwasaň saňa nafil okuganyň geregi jok. Sen birinçi retde Kudayga jakyn boluş üçin Kuday Taalam parz kılgan amaldарды karışın gerek bolot. Bir adamlar parz degendi bilbeyt, sünnet degendi bilbeyt, birok tünde tahajjudga turup, eki reket tahajjud okup atam dep maktangany var. Je biröler var, men bir sattan Kur'an okup atam deyt. Je biröler var, men tasbihden yüzü tartıp atam deyt. Birok Kuday buyurgan parzdары jok. Jok. Birinçi Allah Taalaga jakyn bolo turgan bul Kuday Taalanyň özünün buyurgan parzı. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Kiyin menin pendem deyt, nafil ibadatlar menen maňa jakynday berse, men pendemi jakşı görüp kalam deyt. Kuday Taalaga jakyn bolu parz ibadatlar menen bolat. Anan Kudaydy mahabatyny alуу urmatly bir tugandary bul nafil ibadatlar menen bolat. Biröge jakyn gelet, biröňün karzyndan kutulgun gelet. Birok aga süýüktүү bolup kalıp üçin nafil ibadatlar gerek bolat deyip. Menin pendem nafil ibadatlar menen maňa jakynday beret. Şunçalyk jakyndaýt, men baryp olturup özümdün pendemdi jakşı görüp kalam. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Egerde men pendemi jakşı görüp kala turgan bolsam, Kuday Taalam aytat, egerde men özümdün kulumdu, pendemdi jakşı görüp kala turgan bolsam deyt. Anda oşol pendemden uga turgan kulagı bolam deyt. Bul adam özünün kulagı menen ugat, Allah Taala arkılı ugat. Ugup atkan sözdön tuura jyyntyk çıgarat. Ugup atkan sözdön Kuday Taalam aga tuura jyıntykty ilham kılat. Ugup atkan sözdön al paýdaly nerseni düşünöt. Egerde ugup atkan söz tuura emes bolsa, any ukpay goýot. Demek har bir ugup atkan söz Kuday Taalam arkılı buga ugulat, any uga turgan kulagı bolam deyt. Wa basarahu allazi yubsiru bihi. Jana görө turgan gözü bolam deyt. Bardygybız göz menen garaýbız. Birok Kudaýdyň süýüktüsü bolup kalgan adam emne menen garat, Kuday arkılуу garayt. Demek bunun gözü açık tagıp alganda Kudaýdyň özüň çıpkas arkılуу garayt da har bir nerseden tuura үлgü çıgarat. Tuura düşünöt. Jaman nerseni görüp jamandan jakşyny bile turgan bolat. Bul jamandy maňa keregi jok da oşondan tuura analiz çıgarat. Bolbosa bardygybızdyň közübüz bar. Körgöndüň bardygынан tuura emes jyyntyk çıgaryp alıp jüre berебiz. Tuura jyyntyk çıgaryş üçin sen akıl estүүлүgüň, senin bir analitikal institut bütürgöndügüň, je bolbosam dagы bir neken okugandygy maňyga emes. Balkim Kuday Taala arkılуу görө turgan boluu kudretine jetişiň gerek. Al üçin emne kılışyň gerek? Sen Kudayga nafil ibadatlar menen jakyn boluşyň gerek. Wa yadhu allati yabtishu biha. Oşondoy ele egerde bul pende nafil ibadatlar menen Kuday Taalaga köp jakyn bola turgan bolsa, anyň karmay turgan kolu bolam deyt. Bul degen söz anyň karmagan kolundan hiç jamandyk gelbeyt. Har bir nerse jakşylykka bolat. Al karmap atkan nersenin bardygyn Kuday Taala üçin karmap atat. Demek kaýsy bir iş kılsa, tutsa, anda söz türde bereke bolat. Bismillah aytylganda, Kudaýdyň özü arkылуу karmap atkandan keyin munun karmagan tutkanynda degen etkenin bardygynda Kuday Taala bereke beret. Wa rijlahu allati yamshi biha, jana basıp jürgen butu bolup berem deyt. Bul degen söz anın butu jalan gana berekeli jerge barat. Egerde bul bara turgan jer jaman jer bola turgan, kutu çıkan jer bola turgan bolsa, munun baruusy menen aga bereke bolat. Kudaýdyň süýüktüsü, Kuday jakşı görgen adam kaýsy jerge barsa, oşol jerde bereke bolat. Wa in sa'alani a'taytuhu. Egerde men pendemi jakşı görüp kalgan bolsam, al menden soray turgan bolsa, a'taytuhu, men aga berdim deyt. Suraysın, dua kılasın. Kuday Taalam sana suragan dua kılganyny berbeyt. Emne üçin? Antkeni sen Kudaýdyň süýüktüsü bolgon jeriň jok. Sen birinçi Kudaýdyň süýüktüsü bolgonga, mahbubu bolgonga, şunday makamga jetken hareket kıl, al nafil ibadatlar menen bolat deyt. Wala in ista'azani la u'izannahu. Egerde oşol meni süýüktü bolgan pendem meni saktay gördüp, meni saktansa, istiaza kılsa, albette men any saktaýmyn deyt. Oşon üçin düşmandardan, başka nerseden, bankrot bolup kalgandan, ajraşıp ketkenden, je biröөнүn göňülini oortup kalgandan, je kembagal bolup kalgandan, je ilim ala alбай kalgandan, je wagt tapпай kalgandan, aytır emne nersedен korko turgan bolsoň, oşondan Kudaýym sakta deşiň üçin, senin sakta degen duanyňdy Kudaýym kabul kılıp, seni saktoo üçin seni urmatly bir tuğanım, emne Kuday Taalama jakyn adam boluşun gerek.